Ол Кытайдагы мыйзамын иштетет да. Садыр Нуркожоев кетсин, ташип кетсин деп Елдер бардығы наразы. Мына бүгін өзіңіздерге белгілүү. Барыңыздар күбө болдуңуздар, зам губернатор менен Ош областынан. Нукатырен зам акиме келди. Ушу Бешпан шахтысы ачылыш тууралуу. Ушунча ел, мына жергиликтүү ел баары каршы болду. Каршыбызда ушунчалык бакырганга карабай, бул кааласаң каалабасаң Кыргыз көмүр корпорациясы бул инвесторлорго берилген. Инвесторлар акча бөлүп атат, 25 миллион доллар ачабыз деген эме менен кетишти. Элдин баары каршы. Туурабы? Көпчүлүк кетип калды. Ел бардыгы наразы болуп, үйлөрүнө тарап кетти, кээ бирин курсак ачты, мына бир убак болуп калса. Ошол биз ел каршыбыз. Мына ушунча ел турат, мына көргөзүңүз. Баары туурабы? Айтып коюңузчу. Буйрук өйдөн болгон, эми мен азыр мына ЮКС келди, башка болду, мына өзүңөр билесиңер баарыңар. Канча зыян келип атат. Цементтен, башканын жолдору мына элге вообще зыян келип атат. Каршысы. Бул Кытайлар бул азыр бул мыйзамга өздөрүнүн ол Кытайдагы мыйзамын иштетет да. Бул биздин бейтеги, биздин карапайым эл рабочийлер ошол жерде иштегендерди иштеп, ушул жерден жергиликтүү жамааттан иштейт деп рабочийлерди алабыз дешип айтышып атат. Мына ЮКС иштеп атат го дейт. Бул ЮКСда айласыздан иштешип атат да балдар. Ушул айлыкка иштеп турайын деп. Айласыздан сүйүнүп, ошол жерде баламды үйлөн, быйыл эртең кийинки жылы баламды үйлөйүн деп максат коюп барган жок. Бир жакшыраак иш тапкычам иштеп турайын деп атат. Эмесе бул цемент заводдо иштеген канчалык зыяндуу жерлери бар. Ал жерде айлык анда 70-80 болсо дагы аз да. Ошондой жерде азыр ошол жерге ишке барбай мына азыр башка жака ишти таштап кетишип атат. Иш тапканга чейин гана, жакшы иш тапканга чейин гана убактылуу иштеп турушат да. Азыр бул шахта ачылган болсо, бул шахта дагы ошол эле болот. Мен кепилдик берем дейт. Эртеге пенсияга чыгып кетет. Же ошол жерде да кичине акча алат дагы повышение болуп көтөрүлүп башка кетип калат. урматтуу бийликтегилер, мына Кулатов элинин мына основной ушул ачыла турган жерде жашаган эл турат мына ушул жерде. Эң тартыш кылат айлада 5 сотиктен бөлүнгөн жер. Бөлүнгөнүгө дагы 20 жыл болду. Азыр жери тийбеген балдар бала чакалуу болуп, азыркы живой санга бөлүп келсе 1,5 сотиктен тиет. Элдин эң наразы болгону ушунан. Ошого ушул жерде ачпай эле койсун деп мына келип чогулуп отурган адамдар. Бардык азыр үлүштүк жер берилбеген балдар 4-тен 5тен балалуу болуп отурат. Олордун жаныга бөлүп келсең 1 сотиктен тиет жер. Биздин эң көйгөйлүү маселебиз ушул жер. Шуну ачпай эле койсоңор, биз мына ушу наразыбыз эл. Урматтуу бийликтегилер, биз эми бийлик асылган жерибиз жокчу. Садыр Нуркожоев кетсин, ташип кетсин деп эч оларга асылганыбыз жок. Биз мына жөнөкөй эле жеке ишкер Кытайдын мына цемент заводу ЮКС бойдон сүйлөп кетейин. Ушунун чаңы дагы бизге жетип турат да. Бизге кандай зам, биздин немелерибиз, соцпакетибиз, элдин талабы бири да аткарылган жокчу. Бул жактан жай жерлерибизди талкалап атат. Жеке ишкер азыр бул жерде көмүрдүн немеси мамлекеттики деп атат. Биз жеке ишкерди сөзүбүздү өткөрө албай жатабыз. Каякта мыйзамгер жок? Биздин мыйзамда карашкын да бийликчи. Ушул эле завод канчалаган жерлерибизди талкалап ататчы. Не дейбиз эми? Түндүгүбүздөн дары завод курулат. Батышта цемент завод. Өйдөрагыда аэродром. Onun ödörağıda kış zavod. Onun üstü jagıda kömür. Toğda atvalda jardırgan. Da, buna geldi jaşabay эле koy da. Jerin tarttırdın, все бүттü. Бомбек айтмакчы, Кытай бомба Jardır bar joktu, jer jok. İşte berебиз. Garaskoy жашоо. Eç kimisinden payda jok, bir tiyin. Yüküsüdan da, başkasından da. Өзү 2 сотик жериң болсо ошол дагы жок. Элдер бардыгы наразы. Эртеге бул шакты түшкөндөн кийин биздин жерибиз сөзсүз кирет. Баштабагыча, ЮКС башталганда ошондой болгон. Азыр эми дагы шакты түшсө ошондой болот. Эч ким кепилдик бере албайт 100%. Жаңа айткандай, сен айткандай бардыгы эртеге кетет, пенсияга кетет, кеткени повышение болгон повышение болот. Бийлик алмашат, ошону менен бүттү.